Assalamu alaikum урматтуу Көкбөрү каналынын көрөрмандары. Мына ошентип биз күткөн күн дагы жыйынтыкталды. Жер олак боюнча жана Көкбөрү боюнча финалдар жыйынтыкталды. Эсептер кандай болгондугун билесиңиздер. Алдыда мен да ошол Кубаныч Султан уулунун өзүнөн маек алдым. Алдыда Кубантайдын маегин көрө аласыздар. Ошондой эле Эрсултанды жекеме-жекеден ударенияга кетирип жиберди. Эмне себептен экендигин дагы ал айтып берди. Аягына чейин көрүңүздөр видеону жана колдоп лайк коюңуздар. Буга чейинки видеодо казактарга жиңиңиздер келип дизлайктарды койгон окшойсуздар. Бул жакта албетте биздин күнөөбүз жок. Андыктан тескерисинче биздин каналды колдоп лайк коюуну унутпаңыздар. Андыктан алдыда Кубантай менен Эрсултандын маеги сиздерди күтүп турат. 4 камтоо боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно Медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Баарына чексиз. Экинчи салымды салган учурду эпизод жөнүндө айтсаңыз, салым салдыңыз, андан кийин эмне болуп кетти? Эми салым дээден улак салдык, салгандан кийин казак атандаш башкача үйдө ошол. Эмне себептен анти деп ойлойсуң? Сиз жактан эч нерсе сөз айткан жоксуз. Мен эчтеке айткан жокмун, өзү эмне болуп жатат экен мен деле түшүнбөй калдым. Андан оюндан кийин эмне болду? Тиякта спецназдар эмелер дагы жабылып кетти, окуя кандай өнүгүп кетти? Эми окуя терде турганбыз, терде турганда спецназдар келип бөстөт козек наоборот кайра бизге мындай атака кылып өз жеринде үстөмөндүк кылды. Оюндан кийин ошол оюнчу келип мындай сүйлөшкөн жоксуздарбы? Негизи таанычу элеңиз ошо Улан деген улакчыны. Буга чейин таанычын оюндарын көрчүмүн, бирок аны оюн бүткөндөн андай болгон жок. Буга чейин сүйлөшүп көргөн эмессиз? Жок, мындай оюндарын көрчүмүн, бирок тааныйм, бирок оюн бүткөндөн мындай келип учурашып андай эчтеке болгон жок. Жалпы оюн тууралуу айтып кетсеңиз, эмнеге жеңилип калдык, кандай болду жалпы эле? Эми оюн тууралуу көргөндө элдин баары көрдү, эки элдин баары. Анан оюн чын айтканда таза болгон жок. Калыштар тияка таза тартуу 100%. Ортодо оюнчулар анча-мынча чырлап, тискинден кармап, үзөңгүдөн көтөрүп, баары болду. Спорткер өз жеринде утушту. Жекеме-жекеден эмне болуп атат? Сиз нары караганда ышкырык жагынып кетип атат да, ошол жөнүндө айтсаңыз. Эми чын айтканда бул жерде казактын спортчулары өз менет менен уткан жок. Бу жерде чын айтканда казактын спортчуларына казактын судьясы утуп берген болот. Биз жекеме-жеке бет маңдай турганда алар ала албаса ышкырыкты кайра тигилерге берип атты. Тигилер эңгендейбиз, улакты алып такым баскан эсин төк берип атты. Ага чейин мындай биз тарапка мындай калыстык болгон жок. Көкбөрү 5-1 эсебинде утуп жатабыз. Кандай казактар кандай ойноп жатат Тайказанда? Негизи казак туугандар негизи башында эле илгертен бери казан ойночу, бирок 4-5 жылдын жүзү болду казан ойногондо. Азыр жакшы болот оюндар. Эрсултан, айтсаң, оюн учурунда сени 2 мүнөткө четтеп салды да. Эмне себептен, эмне болуп кетти ал жакта? Жөн эле турган учурда биз байкой калдык, ошол окуяны айтып кетсең. Окуя болгондо негизи эреже боюнча удаление бергенге судьянын акысы бар да. Если судья менен айтышсаң, судьяга нарушение кылсаң. Мен судьяга нарушение кылган жокмун. Аблайхан айтып атам, Аблайхан эркексиң дедим, эркекмин деді. Чык дедим. Чык, мен да чыгам дедим. Деп мен чыгайын деп эле минут эметсем эле алды ширле улакты эңкейген жатат да, эңкейип алган жатат. Анан мен чыкпай эле кайра келип тигин тосуп турутун, Аблайхан чык нары. Мен судья эчтеке айткан жокмун, оюнчуга айтып атам, чык нары. Мен кайра мен да чыгам, сен чыксаң. Эркекче чыгам, сен чык, мен да чыгам. Өле минут ооба деди. Мен айланайын десем эле, атты аста чүй дегенде эле шарделге эңкейип атат да кайрылычы. Кайра жармаш. Эзили мен астага чүйдө нары бастырып кетип калсам, аны көтөрүп алдыр бастырып, анан судья свисток берип атат да. А мен ошого эметпей, мен чык деп атам. Болбойт, мен удаление айтып атты да. Калыс менен талаштың деген. Ошондой принцип менен айтып атты. Мен калыс менен талашкан жокмун, калыска эчтеке сүйлөгөн жокмун. Болгон оюнчуга айтып атам, сен чык деп атам, мен да чыгам, эркекче. Бул жакта мисалы Көкбөрдө салым салгандан кийин кайра киретко, бул жакта толук 2 мүнөт турат экенсиң, эреже боюнча. Эми эреже боюнча бирок толук түрдө 2 мүнөт салым салынса, салынбаса да 2 мүнөт толук турасың да, эреже боюнча. Булардын эрежеси боюнча ошондой да. Жалпы оюн тууралуу, оюндан кийин эмоциялар кандай болду? Мына кээ бир балдар мына аябай ызаланып калганын көрдүк да, мына ыйлаган да болду окшойт. Кандай эмоциялар азыр эми? Канча убакыт дайындандык ушул жерде. Канча адамдар мээнет кылды, бул жерге казак кыргыз элинин ынтымагын эмесин эме кыла элек. Канча адамдар мээнет кылды.
бирок эч болбоду да. Оюн учурунда эми көп нерсе болду. Биз баарына да үмүттүк, камчылап да жатышты, тискиндеп да жүрүштү. Негизи эреже боюнча жетелеп жүргөнгө болбойт. Өздөрү жаппай жетелеген чапкан эле айланып жетелеп жүрүшөт. Ага деле мейилдеп тип сыйыртта тип кийимичник, мийимичник чейин камчылап тискиндеп алып дубинкаларын учурду. Анысына деле макул болду. Вообще болбой коюшту. Мындай нерсе болбойт окшойт булар мененчи. Мындай карым катнаштык кылып, мындай оюн кыла турган толук түрдө көзүм жетти болбосун.